Бишкек шаарынын вице-мэрлери Айжан Чыныбаева жана Жамалбек Ырсалиев пандемия менен күрөшкө салым кошкон. Дарыгерлерге жардам берүүдө чоң күч боло алган активисттерге, ар кайсы тармакта иштеген ыктыярчыларга ыраазычылык дипломдорун тапшырышты. Миңдеген мекендештерибизди арабыздан алып кеткен COVID-19 күчөп турган учурда күн түн дебей күчүрөп иштеп, коомго салым кошкондордун бири Аярзат коомдук фондунун негиздөөчүсү Чынара Мамажакыпова. Негизи эле кыргыз болгонубузга биз ушунчалык сыймыктанышыбыз керек. Кыргыз атыбыз менен бул дүйнө жүзүнө таанылабыз. Себеби деген канчадаган ушундай бир улуттар жүрөт, өзүнүн мамлекети жок, Ошондуктан биз мамлекетибизди сактаганга бизди мына кыргыз деген өзүбүздүн ошо кыргыз экенин эч качан унутпайлы. Кыйын күндө бири-бирин таштап кетпеген, оор учурда жардамга шашкан сапат кыргыздарга таандык дейт Мамажакыпова. Бул да болсо Кудайдын сыноосу. Кайсы мамлекет, кайсы өлкө ушундай өзүн өзү коргоп кете алат экен деген бир Кудайдын жаратканын сыноосу деп билет элем. Ар бир профессиянын өкүлдөрү жардам берет экен. Ошол жерде мен карап отурсам, көбүнчө ошол жаш эжелер, карындаштар отурат. Сиздерге терең таазим. Мен дагы баягы биз көбүрөөк ушу социалдык тармактарда активдүү болдук. Бирок сиздер ошол көчөдө жүрдүңөр. Андыктан сиздерге таазим билдирем. Пост блоктордо тургандардын баарына силер тамак ашыңарды ташып берип аттыңар. Силерге чоң рахмет, чоң рахматыммен айтып кетип келем. Анткени силер мына ошолордун дух көтөрдүңөр баарыначы. Ошондуктан силерге чоң рахмат. Пандемиянын келиши Аярзат коомдук фонду үчүн да чоң сыноо болду. Анткени уюм өткөн жылдын башында негизделип, моралдык жана материалдык колдоого муктаж аялдарга кол сунуу максатын көздөгөн. Чынара Мамажакыпова вирус күчөп турган учурдагы кыйынчылыкка туруштук берүү үчүн болгон аракетибизди жумшадык дейт. Ушул кылган нерселерибизди уш мамлекет тарабынан ушундай кичине ыраазычылык кат болсо да берип бизге ушундай көңүлүбүздү көтөрүп койгон сиздерге чоң рахмат. Это дружеское плечо, которое мы друг другу оказывали, да, не зная, вот кто-то знакомился с друг другом через соцсети, да, кто-то помогал, лекарства свои отдавал, кто-то отвозил на машинах, да, больных людей по больницам. И просто каждому из вас хочется спасибо сказать. Бул сиздерге берип аткан кичинекей биздин белекче ыраазычылыгыбыз, жүрөгүбүздөн чыккан сиздерге болгон биздин ыраазычылыгыбыз деп кабыл алып коюңуздарды өтүнөбүз. Баардыгыңыздарга терең ыраазычылык. Thank you.